Assalomu alaykum. Qirg'iz eli. Mына бүгүнкү бул жерде айтып аткан сөзүмдүн себеби ошо биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери Талас областы боюнча күзөт кызматынын кызматкерлерине ыраазычылык билдирейин деген ой менен келип отурам бул жерде. Бул жигиттер өздөрүнүн кызматын так өз учурунда аткарып жүргөндүгүнөн тышкары дагы жолдо биздин жөнөкөй жарандарга берип аткан жардамы тууралуу айткым келип атат. Себеп дегенде ошо 9-июль күнү ушул быйылкы жылда менин кызым кичинекей 1 жашар баласы менен баласы тумоолоп ошол жерде баягы кыргызча айтканда киринелеп эси ооп аткан жеринен ушул күзөт кызматынын балдары өздөрүнүн кызматын аткарып аткан жеринен ошол ишин токтотуп туруп кызымды уулу менен ооруканага жеткизген экен. Ушул жигиттердин өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Дайыма ушул баягы берген анттарына бекем туруп, элдин кызматына жарап, иштеп аткан иштеринен ийгилик көрсүн. Жакшылыкка жетишкендикте бакубатчылыкта болушсун. Баардык ушу ички иштер министрлигине ушундай кызматкерлерди тарбиялап атканына ыраазычылык билдиребиз биз. Менин атым Тилек Акынбекович, мен Байтчун банктын директору болуп иштейм. Ошо 9-июль күнү биздин банкта ушу күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери өзүнүн кызмат абалында болчу. Ошол убакта бизге келген бир кардарыбыздын баласы жанагындай өтө оор абалда экен. Ал ооруп аткан жеринен оорусу кармап, ошол кызматкерлер аларды срочный порядке ошол иштеп аткан кызматын токтоп, андан кийин больницага өз убагында жеткизип, бир адамдын өмүрүн алып калды. Ушул кызматкерлерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул деген өтө чоң кызмат, анткени адамдын өмүрүн сактап калды. Ошол эле Мамбетов Эсенди жана Ажыбаев Шарбекти ушу биздин банктын атынан благодарственный письмо менен сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Ажыбаев Шарбек. Куттуктайм. Ишиңде ийгилик болсун ар дайым. Ар дайым эле ушундай жакшынакай болуп иштеп жүрө бергин. Кызматыңа ийгилик. Момбетов Эсен Осмоновичу. Ишиңе ийгилик, ден соолук каалайм. Ишиңде чоң ийгиликтер болсун. Рахмат сизге.